Боогер Жаныбек кызы Айдайдын жоопкер Акматов. Сот тутумунда 10 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Абдималик Ахматов учурда Нарын райондук сотунун судьясы. Соттун иши оңой эмес. Алдына келген ар бир иш адам тагдырына байланган. Андыктан жогорку кесипкөйлүк талап кылынат. Бир адамды күнөөлүү деп таабаны кандай беркинден ажыратуу жазасын колдонгондо, анын үй бүлөсү жөнүндө, анын балдары жөнүндө, анын ата-энеси жөнүндө бардык жагдайлар ар бир судьянын жүрөгүнөн өтөт да. Оор. Бул судья Кыргыз Республикасынын мамлекетинин атынан чечим чыгарасын. Ошондуктан ар бир чечим бул коомдо кайсы бир жарандардын же коомдун бир кайсы бир бөлүктөрүнө таасир этет да. Ошондуктан чечим кабыл алуу, мамлекеттин атынан чечим чыгаруу деген бул жеңил иш эмес да, бул оор иш. Сот тармагы коомдогу мыйзамдуулуктун жана тартиптин негизги кепилдиги болуп саналат. Мыйзамдуулуктун коомдук абалы тутумдагы ар бир кызматкердин ишинен көз каранды. Сот тармагында 12 жылдан бери иштеп келатам. Өз кесибимди сүйүп, барктап, баалап, ушу даражага, ушу деңгээлге жетип, жумушум аябай жоопкерчиликтүү, татаал, бирок ошого карабастан кесибимди сүйгөндүктөн ар бир келген жарандарды мыйзам чегинде жардам берүүгө аракет кылып иштеп келе жатабыз. Кыргызстанда сот тутумунун түптөлгөнүнө 102 жыл толду. 1994 жылы негизделген сот системасы бүгүнкү күндө өлкөдө мыйзамдуулукту жана адилеттүүлүктү камсыз кылган мамлекеттик институттардын бири болуп эсептелет. Быйыл Кыргыз Республикасы Жогорку сотунун төрагасы Медербек Асанбекович ар бир жерлерге барып жыйын өткөрдү. Ошо соттордун иштери боюнча. Ошондо ушул Нарын райондук сотунун судьялар төрагасы менен судьялары жогорку көрсөткүчтү мыкты деп аталды да, Нарын областы боюнча. Талыкпай эмгектенип аткан сотторубуз бар. Бүгүнкү күндө күчтүү, мындайча айтканда, мыкты кадрлар бар десем болот. Бүгүнкү күндө Нарын облусу боюнча сот тутумунда 24 судья, 38 сот приставы, 71 мамлекеттик жана 24 кенже кызматкерлер эмгектенет. Мындан тышкары сот органдарынын техникалык базасы да чыңдалып келет. Гүлбүбө Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.